Рахмат, Аида Ганчыбек, мына уже ГКдин өкмөттүн өкүлүнөн азыр угуп, эми Афганистан темасы болуп атканда бир нече кайрылуулар болду эле, ошону сизге айтып кетсем болот да. Мына Афганистандан чыгарылганына ограниченный контингенттин 31 жыл болду, туурабы? Бүгүнкү күндө эң жаш афганчылар азыр 50 жаштан ашып атат да, асты уже пенсионер болду. Мына бир нече жылдан бери кайрылуулар жазуу жүзүндө да өкмөткө мына мурун биз берип жүргөн бир жылда бир жолу бекер санитарно курортный леченияга жиберүү маселесин чечип берүү жагын суранып атат да. Экинчиси, эгер афганец кайтыш болуп кеткен күндө бала бакырасы баягы калганда ошолор 16га чыкканга чейинкисин жанагы компенсациясын ошолорго берип туруу маселесин баягы пенсионерлерге берген сыяктуу. Ушул эки маселени чечип берсеңиздер, өкмөттө атайын карасаңыздар жакшы болот эле. Бул бир чоң маселе, экинчиси баткенчилер боюнча 10 жылдап мынакей жогорку кеңештин кирбеген депутаты калган жок болуш керек. Өкмөткө деле ар кандай форматта кайрылып атат. Баткен тиги согушунда болгон катышуучулардын тизмелерин аныктагыла. Мен ойлойм бул көп болбойт болуш керек саны. Анткени мындайча айтканда кыска убакыт болгон. Ошолорду так аныктап туруп жообун беришибиз керек да. Же ушул тизмеге аларды кошуш керек, согуш аракеттерине катышкан деп туруп. Же болбосо официалдуу аларга түшүндүрмө бериш керек. Бирок мен ойлойм, тизмесин аныктап туруп кошсоңуздар туура болот болуш керек деп. Анткени биз өзүбүздүн аскердик, патриоттук тарбияны эч качан эсибизден чыгарбаш керек. Согушка катышкан биздин запастагыларды золотой запас катары алардын учетун алып жүрүш керек. Ошону мен ойлойм, сиз туура түшүнүп туруп, ушуну карап бересиңиздер. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен ойлоп атам, сыйлыктар жөнүндө кеп анча деле актуалдуу эмес. Сыйлык каражат жагынан же социалдык тармак жагынан эч кандай кошумча бербейт экен да. Бул сый көрсөтүү. Мен айтканым мына жакында биз 75 жылдык улуу ата мекен согушта жеңишке белгилейбиз. Жана эле 1 саат мурда президент ушул жерде айтты, ал байрамды жогорку даражада белгилейбиз деп. Менде бир конкреттүү сунуш бар. Бул мыйзам боюнча эмес. Бул мыйзам өтө берсин. Эми табигатта андай болбош керек, бирок айла жоктон Исхак Пирматов сунуштап атпайбы? Жанагы без вести пропавший боюнча Кыргызстанда 3 кишиде резервный фонд бар. Төраганыкы канча? 30 миллион сом. Президенттики 30 миллион сом, премьердики 30 миллион сом. Туурабы? Ошол акчаны алар өздөрүнүн каалоосу менен, көз карашы менен чыгаша кылганга укугу бар. Келгиле жок дегенде 75 жылдыкка мыйзам кабыл алганга чейин алар ар бирөө 5 миллиондон бөлүп туруп, ошол тууган уруктарга шарт түзүп берели, барып келсин, сыйынып келсин. Жок деген ушул кадамга барсак болот да. Да, биздин төрагабыз баштап. Премьер-министр, президент үчөө 5 миллиондон берсе, бул 15 миллион. Канча киши бар бүгүн ошо бара тургандар? Аз эле болуп атат да. Сааналуу. Алар 3 миллион, 2 миллион сурап атат. Ал үчүн биз мыйзам жазышыбыз керек. 5 жыл өткөндөн кийин алардын балдары да көз өтүп кетет. Ошондуктан мен конкреттүү сунуш берип атам. Бул мыйзам кабыл алгыча 3 жетекчи өзүнүн фондунан эч кандай эсептөө палата текшербейт аны. Берип туруп коргоо министрлик уюштуруп ушул 5-10 кишини жөнөтсүн, жакшы болот эле да. Улуу ата мекен согушунун жеңишине арналган кадам болот эле. Бул патриоттук тарбия болот да. Ошол жерде керек болсо социалдык министр чогуу барып, телевизор радио көрсөтүп, мына балдары барып келди, топурак таштап келди кыргыз жеринен деп. Мен ойлоп атам, бул чечкиндүү кадам да. Кошумча 20 секунд. Кечээ эле вице-премьер-министр бизге корутунду берген. Мазмунусу толук каршы, аягында, бирок бул мыйзам долбоорун кабыл алса болот деп Кубатбек Боронов деп кол койгон. Так что бул Абытовго сизге арналып атат. Мен сунушумду карап чыккыла, төрага да сунушту айтсын. Рахмат. Аябай кызыктуу мыйзам болуп атат да. Салык кызматынын өкүлүнө суроо. Патент алганда индивидуальный номер налогоплательщикке жазыш керек па? Чет өлкөлүк жаран кантип алат аны патентти? Салык мыйзамдарына саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Исхак Абдысаматович. Чет өлкөлүк жарандар бизде патент алышат. Эгерде
Только миграциянын квотасы менен мындай пока албай атат азырынча. ооба мисалы Кантип алат приграничный, маятниковойлор. Себеп чети баягы миграциянын тизмеси менен ал мыйзам менен бекитилген, түшүнүктүү. А мына азыркы мыйзам боюнча Тажикстан, Өзбекстанга келгендер кантип алат? Алардын паспорттары Кыргызстан эмес да. Налогоплательщик эмес да. Кандай болот ал? Жол береби ага мыйзам? ооба алар салык катуудан өтүшүп, анан кийин патент алышым болот. Азыр барбы патент алгандар? Бар. Мисалы, чет элдик жарандарга 2019-жылы 5917 патент берилген, 144 миллион сомго. Канча? 5917 патент 144 миллион сомго бир жылдын ичинде берилген. Анда мыйзамдын эмне кереги бар, ансыз деле патент болсо? Бул 60 күндүн ичинде Милдеттүү кылалы деп атабыз да? Саны канча болуп атат? Тажикстан, Өзбекстандан келген, күнүгө келип иштегендер, маятниковый миграция. Мен билем, Кадамжай, Баткен областында, Жалал Абадта ошто келип кетип атат да, туура? Исхак Асматович, мен 2019-жылы мындай кирип баягы пересечение границ 4 миллион 662 адам кирген, 4 миллион 572 миң адам чыгып кеткен. Мен деле өткөн жылы 2 жолу кирип чыктым. Мен деле ошонун тизмесинде бармын. Мен мигранттарды айтып атам, иштеп аткандарды. Иштеп аткан мигранттардын санын азыр Жок кандай сан, туура. программасы бир айдын ичинде бүтөт. Биз азыр анализ кылып атабыз, баягы коопсуздук кызматы менен. Коопсуздук кызматында ЕСУВМ баягы внешний учет, внешняя миграция жаңы программа. Бул чыгат бир айдын ичинде. Так далилдеген саны белгисиз, туурабы? Күнүгө өзгөрүп атат. Мисалы үчүн кыштын күнү аз да, жаз келгенде көбөйөт. Күздө жыйналыш болгондо көбөйөт, туурабы? Анан мындай суроо болуп атат. Эгерде биз аларга патентти киргизсек, мейли 500 сом болобу, 1000 сом кылабызбы? Анда бул төлөмдү сиздер ишенесиңер, алар төлөйбү? Алар эмгек акысын көбөйтөт да анда. Өзүнсү эле жарандар төлөй турган болуп калат да. Айда, ты же знаешь, если мы повышаем патенты, на кого это ложится? На потребителя. Он же свои цены, расценки увеличит. Кого мы обманываем-то? Эгерде 500 сомго бир күндө тиги Баткенде чал эктирген талаада иштетип аткан болсо, патент киргенден кийин ал 600 сом болуп коет. Анын айырмасы эмне болот? Исхак Асматович, бул мыйзамдын негизги максаты ошол акчаны төлөп атышат бүгүнкү күндө. Бюджетке төлөбөй, башка органдарга төлөп атат деп айтпайчы айтып атат. Ошондуктан ошол жакшы ойду түшүнүп турам, бирок ал эмгек акысын көтөрүп коет да, 600 сомго иштей турган болот да. Барып биздин жарандар төлөмөк болуп калат ошо 700 миллиондучу. Мен ойлоп атам, бар кандай бир способ табыш керек. Мен түшүнүп турам. Аз болсо да саз деп киргизиш керек. Анан экинчиден, Казакстан Республика Евразиялык биримдикке кирет, туурабы? Аларга да патент киргизебиз, туурабы? Евразиялык биримдиктин мүчө мамлекеттердин жарандары эч кандай жумушка уруксат алып иштебейт. Алар өзүнүн аймагында иштегенде эле укукка ие. Кошумча 10 секунд. Демек бул Өзбекстан, Тажикстан эки мамлекет жөнүндө кеп болот, туурабы? Мен айткан сөзүмдү эске алсаңар, биринчи, экинчи окууда ойлонгула. Себеби барып өзүбүз төлөй турган болбойлук. Эмгек акысын көтөрүп коет да. Мына налогда иштегенде биз канча патентти көтөргөнбүз, барып потребитель төлөй турган болуп атат. Рахмат, өкмөттүн өкүлүнө айтсаңыз, азыр Улуу Ата Мекендик согуштагы тылдын катышуучулардын саны канча? Өкмөт айтсаңыздар. Тыл айыктердин. Урматтуу Кенжебек Сатыкмулович, тилекке каршы булардын саны күндө өзгөрүп турат, өзүңүз билесиз. Бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин саны 268 республика боюнча. Тылдын ардагерлери 1300 тегерек. Канча? 1300 тегерек. 1300. Эми канча деген биздин ата-энелерибиз ошол убакта тылда иштегендер бүгүнкү күндө труженик тыл анын мүчөсүнө, списогуна кире албай жүрөт, туурабы? Анткени сталинский медаль алгандарды эле киргизебиз деген норма болуп калган. Мына көрдүңөрбү? Эмнеге биз мыйзам кабыл албайбыз? Ошол убакта возрасты боюнча тылда эмгектенгендердин бардыгын ошол сталиндик медали барлар менен теңеп коюуга. Хотя биз билебиз, бардыгы бирдей эле эмгектенген. Бирок медаль алгандар труженик тыла болгон, албагандар болбой алган. Анан кийин азыр тиги ушул маселени мен ойлойм. Карап чыгыңыздар. Алар деле аз калды.
Туура айтасыз. 85-90-га чыккан. Мына өкмөт ушуну карабайсыңарбы? Мыйзамга комплексне киргизбейсиңерби? Бир неме адам жөнүндө мыйзам жазбай. Анан кийин мен бул мыйзамга каршы эмесмин, жана неме кеп ал бир адамдын 6000-inde эмес. Кеп башында кирбей алганда. Экинчиси, ошол убактагы солдат, офицерлер менен советниктердин жашоо турмушу, ошолордун башынан өткөргөн кыйынчылыктары асман менен жердей болгон. Эми ал жөнүндө мен бул жерде айтпай эле коеюн, ошондуктан мен айтып атам, кереги бар беле деп. Анан кийин өкмөткө болгон сунушум ушул труженик тыла боюнча сталинский медали жокторду, бирок по возрасту ошол убакта иштегендерди биз теңеп коелук. Вот ошондо биз ошол убактагы улуу ата мекендик согуштагы тылды обеспечиттеткендер боюнча биз туура жумуш кылган болобуз да. Биз мисалы участник война менен жөнөкөй жарандардын теңеген жокпуз да, туурабы? Анткени согушка катышкан менен тигилердин айырмасы бар деп тур. Ошондуктан айырманы жок кыла бербеш керек да. Айырманы жок кыла бербеш керек. А бирок труженик тыла боюнча карап чыгыңыздар. Рахмат сунушуңузга, Кенже Сатқулович. Бул боюнча дагы өзгөрүүлөр болгон мыйзамдарга. Сиз айткандай ошол согуш ардагерлери дагы за победу над Германией, Японияды алгандар теңеген өз убагында. Сиз айткан медаль боюнча да биз сунушуңузду карап чыгалы, сизге да келип акылдашалы. Рахмат сунушуңузга.